Ататүрк паркындагы бүгүнкү күндөгү түзүлүп аткан кырдаал боюнча. Мына акыркы маалыматтар боюнча чыгып атат. 20 май күнү Ататүрк паркынын территориясына жайгашып калган 198 объект сүрдүрүлөт деп атат. Анан логикада бул жерде ак ниет сатып алуучулар бар ал жерде. Мен коррупционерлерди ныпым коргогон жерим жок. Ошол 198 объектиде эми биздин жарандар баягы ак ниет сатып алуучулар биринчи, экинчи, үчүнчү, мүмкүн бешинчи колдон алып аткандыр алар. Ушуну мэрия жакшылап иликтеп, мыйзам чегинде ошол учурда Ататүрк паркын кимдер берген территорияны? Ошол учурдагы мэр болобу, ошол учурдагы тийиштүү кызматтар, ошол учурдагы шаардык кеңеш, ошолор эмне үчүн жоопкерчиликке тартылбайт? Эмне үчүн сот жоопкерчилигине тартылбайт дагы? Жепчеңил эле ошол территорияны объектилер талкалаш керек деген мындай позицияга түшүп албашыбыз керек. Муну этият караш керек. Мыйзам деген бар. Ошон үчүн Алмаз Акунжанович, ушул маселени көңүлдүн борборуна алып, мына жетекчиликке айта барсаңыз, бул жөн эле 20 күнү баарын чыккыла сүрөбүз дегенден алыс бололу. Бүт баары иликтенсин. Ак ниет сатып алуучуларга мүмкүн ошол территориядан үй алып калган билбестен. Аларга налогту төлөмүн күчөтүп коюш керектир. Экесеге сун мен ушул жактарын бир мындай бир карасаңыздар да. Бул 198 объект деп турат, эми ал жерде канчасы эл жашаган үй, аны мен тиги неме кылганым жок, эми тийиштүү органдар иликтейсиңер. Ушул маселени Ататүрк паркындагы бүгүнкү көйгөйдү бир биз тагын урматтуу коллегалар ушуга бир кол кабыш кылалы. Эл чыгып, байма-бай чыгып, ошол тургундар, жашоочулар митингге чыгып атат. Мына биздин айрым депутаттарыбыз барып жолугушуп келди. Баягы бармак басты, көз кысты болуп эле маселе туңгуюк бойдон калып эле анан тиги ызычуу болуп будуңчаң чыгып жатып калбашыбыз керек да. Мен ушуну Алмаз Акунжанович өкмөтүнө, Акылбек Үсөнбекович дагы өзү жеке көзөмөлүнө алып туруп, тыкыр иликтесеңер, адамдардын тагдырлары бар ал жерде. Канча көз жаштар бар. Ошон үчүн ким ушуга жол берген, мыйзамсыз жерлерди берген, ошо кишилер жоопкерчиликке тартылсын андан көрө.